Бул ким? Троллейбуста жол жүргөн депутаттарды көрдүңүз беле? Жогорку кеңештин депутаты Аида Касымалиева күнүгө коомдук транспорт менен жумушка барат. Күндөгүдөй аялдамадан троллейбус күтүүдө. Ал үчүн көнүм шадат. Тааныгандар өз көйгөйлөрүнөн бери айтып кайрылышат. Көбүнчө мен ушу троллейбуска жайында түшөм. Логвиненкага чейин жетип, анан наракка жөө өтүп кетем жумушка, ак үй тарапка. Анан таксини дагы чакырам. Мага мындай ыңгайсыз эмес, же мен мындан кемибейм, же уялбайм, сыймыктанам деп деле айта албайм. Сизге дегенде мындай кадимкидей эле көрүнүш да. Депутат айымдын эл алдында чоң жоопкерчилиги бар. Ал үчүн баш калаадан тартып алыскы аймактарга чейин барып, элдин үнүн угуп турушу керек. Учурда жеке унаасы да, кызматтык унаасы да жок. Андыктан ар кимден унаа сурап айылдарды кыдырууга аргасыз. Негизи кесиптешим Камчыбек Жолдошбаев туура эле маселени көтөрдү. Аны журналисттер түшүнбөй калды окшойт. Бир эле уялам деген сөзүнө эле асылыпчы, анан депутаттарга карата мындай жек көрүү сезимдер дагы көбөйүп баратат да. Бирок бизге ошол жумуш унаасы керек, аябай керек. Биз эл өкүлдөрүбүз эл менен айыма жолугуп турушубуз керек. Алыска айылдарга чыгабыз, күнү түнү дебей барып калышыбыз керек да. Ал эми дагы бир бийликтин партиясындагы депутат Карамат Орозова да коомдук транспорт менен жумушуна келет. Учурда ден соолугуна байланыштуу такси менен жүрөт. Бирок Орозова аймактарда эл менен жолугушууда унаа зарыл болуп жатканын белгилейт. Аял депутаттарда, айымдарда машина болсо деле өзү аны башкаруусу кыйын да. Маселен, таласын аргын дегенде алыскы жерлөргөчү. Ошондон эгерде өзүң машина сатып алсаң деле өзүңдүн туугандардын бардыгы жумушта болот да. Сени ким неме кылат? Ошондон кызматтык унаанын жоктугу бизди бир аз аксатып коет, чындыгына келгендечи. Депутаттар кызматтык унаага чынында муктажбы? 120 депутаттын ичинен аял депутаттардын көбү муктаж. Ал эми депутаттардын көбүнүн жеке унаасы бар. Республика Ата журт фракциясы кызматтык унаадан жана батирден толук баш тартуу демилгесин көтөрүп, ишке ашкан. Кызматтык машинадан баш тартканы менен эл өкүлдөрүнүн кызматтык үй жана ай сайын майга каралган 40 000 сом сыяктуу артыкчылыктары ошол боюнча калган эле. Муну менен бюджет каражатын үнөмдөө идеясы жүзөгө ашпай калган дешет. Машиналарды алып салуу, консультанттарды алып салуу популисттик чечим болуп калганда Республика Ата журт фракциясы тарабынан. Себеби дегенде элдер ойлогон, алынды экономдойт экенбиз, үнөмдөйт экенбиз деп. Бирок үнөмдөө болгон жок. Себеби дегенде ошол эле машиналар, унаалар мамлекеттик кызматкер башка тараптар колдонуп жатышат. Анан ар бир депутатка ай сайын фонд берилет 40 000 сомдон. Ошону чыгымдарыңарды, жол киреге кеткен акча жана башка чыгымдарды толуктап алгыла депчи, үнөмдөө болгон жок да. Ошол эле маалда кызматтык унаалардан баш тартуу демилгесин көтөрүп чыккан Республика Ата журт фракциясынын айрым депутаттары бул дооматтарды четке кагууда. Демилгенин жүзөгө ашышы менен өлкө казынасынан бир топ каражат үнөмдөлүп жатканын белгилейт. Унаалардан баш тартуу менен ошол каражаттарды үнөмдөлдү. Ошол жерде мына жогорку кеңештин аппаратында иш башкармалыгында мына реорганизация болду. Ошол жерден жанагы автономия башкаруучу башкармалыгы кыскарып, ал гараж эле болуп калды. Ошол жерде үнөмдөгөн маселелер болду да. Ошо туура чечим болгон. Парламентта олуттуу кыскартууларга барганын айтканы менен 50 миллион сом үнөмдөө менен гана чектелгени белгиленүүдө. Жогорку кеңештин депутаттарын багуу үчүн жылына 800 миллион сомго жакын каражат бөлүнөт. Ал эми депутаттардын кызматтык унаасынын кайрадан талкууга айланышына Камчыбек Жолдошбаевдин айым депутаттардын коомдук транспортто жүргөнүнөн уялам деген пикири түрткү берүүдө. Улукбек Кутманбаев, Телек Асхатбеков, РТВ Медиа.